Бердіғожа Биназаров, Қайберендин қарғышы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубақов. Алтыншы аудиобап. Қарышқырдың қарғышы. Тұрдықан апасы кеткенден кейін абдан сана тартып бір орынға олтыра албай эле қалды. Токторбай тири болса экен деп, эч нерсеге көңүлү чаппай, сана чегип олтурганда оңдой берди болуп Сайра деген кошуна келин тамак алып келип калды. Ал келгенде эмнегедир кабагы ачыла түштү. Жакшы кабар укчудай. Алап калды сурашкан соң эле алгачкы суроосу бул болду. Токторбайдан кабар барбы? Деп сурады да, кандай жооп угам деген ойдо тиги келин жооп бергенге чейин эмне деген гана ойду ойлогонго жетишти. Сана деген адамды кандай жейт? Өзү бир өлүмдөн калып, жаны кыйналып турса дагы күйөөсүнүн санасы тынбай, кадимки эне балага сарсана болгондой сана чегип, жооп укканча чекесинен тер чылпылдап чыгып кетти. Аял деген кандай гана азапты көтөрөт. Эгер Токторбайдын ордунда Турдукан тилди албай тоого кеткенде, анда такыр эле башкача көрүнүш болмок. Сайра кабагы ачык. Аны эмне кыласың? Андан көрө өзүңдүн сулууңа карсаң, ал күйөөңдү карышкыр жемек беле. Айыл эли баары жаман көрүп жатат. Ушул суукта тоого эмне барат деп. Аны талаада эс үчүн билбей жатып калган жеринен Сарымсак карыя үйүнө алып келиптир. Бүгүн гана төшөктөн башын көтөрүп үйгө келди. Баягы Токторбай жок. 3 күндө эле арыктап, кейпиге да түшүптүр. Эгер Сарымсак карыя болбогондо сен эрсиз калмак экенсиң. Азыр малды өзү карап калды. Сага салам айтты. Ага сана чекпей эле кой. Деп айтканда гана Турдукандын санасы тынып, кабагы ачыла түштү. Андан дагы башкы врач коркпо, дагы төрөсөң болот деген сөзү алдаганча демине дем берди. Катар жаткан жашы орто жашка барып калган аял түшкү дем алуу убактысында сөз улады. Турдукан, эми мен сага бир болгон окуяны айтып кеп кылайын. Көрсө адам баласынан өткөн мыкачы жан болбойт экен. Уктуң беле? Жырткыч жаныбарлар дагы өздөрүнүн мыйзамынын гана тегерегинен чыга алышпайт. Өткөндө көлдүн Жетегүз районуна кудагы барып калсак айтып олтурушту. Таш шыйрак деген жерден Түн катар деген койчунун короосуна карышкыр тийип, болгону 2 коюн жара тартып кетиптир. Анан ал киши тиги карышкырга абдан ачуусу келип, 2 күн аңдып жатып, капкан салып, карышкырды тирүү кармаган экен. Карышкырдын ажалынын жеткени да. Баягы койчу колго түшкөн бөрүнүн оозун кемештеп таңып, анын 2 бутунан асып алып, тирүүлөй терисин сыйрыптыр. Бул сөздү укканда Турдукан ичиркенип алды да, ошого кантип дити барды? Акмак киши го, деди. Бурул эми сөздү баштагыдан берилип айтып баштады. Ошону айтпайсыңбы? Жок дегенде атып өлтүрүп деле терисин сыйрса болот эле го. Бул да болсо мыкачылыктын жеткен чеги эмеспи? Бөрү баласынан өткөн чыдамкай жан дүйнөдө жокко. Терисин сыйрып жаткан карышкыр бир да жолу үн чыгарып, кыңшылап койбоптур. Мына чыдамкайлыктын жеткен чеги. Биз терибизди сыйырмак турсун тикенек кирип кетсе, жаныбызды коерго жер таппай калабыз го. Ал эми алиги карышкыр терисин сыйрып бүтүп, мурдуна келгенде гана бир жолу үн чыгарыптыр. Ошондо дагы айбат көргөзүп, анан тиги мыкачы киши баягы бөрүнүн терисин сыйрып алган соң аны кое бериптир. Бөрү жан айласы кылып териси жок 100 метрдей басып барып, анан артын кылчайып тиги кишини карап, улуп жиберип анан жыгылып жан бериптир. Бул эми карышкырдын каргаганы эмне? Менин баамымда сенин жолдошуң дагы Кайберендин каргышына калса керек. Анткени ушул кезде бардык эле тоо жаныбарлары бооз болсо керек. Бооз жаныбарды аткан кишинин деги эле иши оңолбойт. Анткени бир эмес 2 жаныбардын жанын кыйып жатпайбы? Турдукан таң калып, "Эже, анан тиги карышкырдын терисин сыйрып алган киши эмне болуптур?" деди эле Бурул. Ал дагы акыл эси бар адам да. Карышкырдын артына кылчайып, өзүн карап улугандан коркуп, атайын айылга келип атасына болгон ишти айтса, атасы айтыптыр. "Балам, бекер кылган экенсиң. Эми бөрү баласынын жанын кыйба, жана бөрү баласына жакын жолобо" деп кеңешин бериптир. Ошол окуядан кийин тиги бала карышкыр атмак турсун жанына жакын жолобой, боюн алыс тутуп калыптыр. Деги эле кандай жан жаныбар болбосун, кыйноо тартпай жаны чыкканын каалайт эмеспи? Ал эми илгери немистер дагы адам болуп туруп, адамдарды кандай кыйнап өлтүрүшкөн? Сөзгө сөз уланып, кечтин кандай киргенин дагы билбей калышты. Токторбай үйүнө келгенден кийин Зумураттан укту. Турдукандын боюнан эгиз бала түшүп калганын. Муну укканда муундары калчылдап, кулагы тунуп, жердин катуулугунан гана турду. Эгер жер жарылып кирип кетсе, алдаганча өзүнө жеңил болмок беле ким билет. Зумурат учурун келтирип, жаман көз менен карап, "Эмне ушул суукта сага тоого бирөө суутуп коюптурбу? Сени элдин баары кеп кылып жатышат, Кайберендин каргышына калган" деп. Болбосо мындай окуя болбойт эле го. Билсең, эгиз бала жөн аял затынан боюна бүтпөйт. Эгер Турдукан аман эсен көз жарганда, анда сага дагы жакшы болбойт беле? Бар, дагы тооңо. Эми сен чоң бакыттан куру калдың.
Бул айтылган сөз тырмагынын учуна чейин ийне менен сайгандай таасир берип, баш айланып чыкты. Эч качан мындай ачуу сөздү эч кимден уккан эмес. Бир чети Зумарат эбин келтирип учурда айтчу сөзүн айтып алды. Токторбай кабагы салыңкы үйгө кирди. Үй муздак, Турдукан жок, караңгы сезилди. Көрсө үйгө жарык берип турган бир гана Турдукан экенин ушул жолу билип, анын баркын сезип, эмнегедир аны сагынып кетти. Ачуусу келип, өзүн карман албай, илинип турган бир эмес эки мылтыгын тең сыртка алып чыгып, ташка чаап салды. Ушунча эле чоң баледен кутулчудай болуп, кечке өзүнө келе албай, ал турсун үйгө олтура дагы албаган абалга жетип, корого кирип, өзүн өзү башка чапты. Бул дагы ачуу чектен сырт келгендин бир белгиси болчу. Жалгыз олтуруп, дагы өткөндө эстеди. 2 күндөн кийин сарымсак карыя Токторбайдын айтып берген менен барып, ок жеген кайберенди алып келип, жактырбай карап, Токторбай, абдан туура эмес иш кылган экенсиң. Сен аткан кайберендин ичинен чоңоюп калган улак чыкты. Азыр чынын айтканда кайберендер боз, жана арык кездери да. Ушунча жыл ууга чыгып жүрүп, эмнеге ушуну ойлогон жоксуң? Мына мен эле сага канча жолу эскерттим. Жазында жана кыш мезгилинин ортосунан огондо ууга чыккан болбогон иштеп. Атып алган кайберен байкуштун жанынан жылбай эркеги турган экен аза күтүп. Эми ага дагы жаман болбодубу? Өзүң эле калыс болчу. Эки жаш бири-биринен ажыраганда кандай өкүнөбүз. Ал эми бул эки түгөй дагы айбан болсо дагы бири-бирин караан тутуп жашап келишкен да. Анан эле аларды бири-биринен ажыратып салган жакшы эмес, деп айтканы кулагына жаңырып, Токторбай дагы бир жолу өзүн башка чапты. Ошол кайберенди аткан кезде Турдукан шатыдан жыгылганына дагы ой жүгүртүп көрүп, эгиз баласынын жүзүн көрбөй алардын жарык түйнөгө келишине өзү бут тосконуна толук ишенип, эмне үчүн ушуга чейин айтылган кеп кеңештерди көңүлүнө албай келгенине дагы өкүндү. Орунбай карыя атайын чакырып алып айтпады беле: "Балам, эми кайберен атканыңды токтотуп, балалуу болууну ойлон" деп. Ал сөздөрдү карыя ушул окуя болорун алдын ала билген үчүн айтканына эми гана баа берип, дагы өкүнүп алды. Ушул эки наристе жарыкка келүүсүнөн белгини жакшы эле берди го. Ал турсун кумаш аяш атасы атайын тай союп коноктоп айтпады беле: "Балам, атаң айтты эле, эми мындан кийин кайберен аткан адатыңды токтотуп, балалуу бол. Мергенчиликтен жыргаса сенин аталарың жыргайт эле го. Экөө тең башка жарды болуп, бул жашоодон узап кетти. Эми сен алардын жолун баспай, балалуу бол" деп кайра-кайра айтып эскертпеди беле. Анын баарын эсинен чыгарып, эми минтип баары болуп өткөндө гана өкүнүп отуруп калды. Кечинде үйдө жалгыз жатканда билди. Турдукандын ушул үйдө канча күн жалгыз жатып азап чеккенин. Ал жакшы эле жетишерлик сөздөрдү айтпады беле. Көрсө адам баласына айткан сөздүн таасиринен анын башынан өткөргөнү чоң таасир берерин эми билип олтурат. Убакыт Чүй каналынын агымындай болуп бир калыпта агып өтүп, Турдукан ооруканадан чыкчу учурда келди. Токторбай күнөөсүн сезип, ушул күндөрү ооруканага бир дагы жолу басып барган жок. Барганга адамдык сапаты жана абийири жол бербеди. Муну Турдукан туура түшүндү. Качан гана убакыт бешим намазынын убагына аз калганда, Шамбеттин машинасы менен Турдукан чыгып келгенде, Токторбай уятына чыдабай, кайын журтунун жана аялынын көзүнө көрүнбөш үчүн короонун артына өтүп, каякадыр качып кетти. Бул абийир сотунун жазасы болчу. Жаз мезгилинин башы, шаарда бактар бүчүр байлап, жаздын жагымдуу жыты аңкып, көзгө укмуш кооз көрүнөт. Турдукан 2 айга чукул санаторияда жатып, бир чети эс алса, бир жагынан дарыланып калыбына келди. Өзүн көргөн врач абдан жакшы карап, колунан келген жардамын берди. Бирок акча маселеси кыйнап турду. Дарынын баары сатыкта болуп, ушул кездерде Турдукан чынында эле шаардын жашоосуна кадимкидей көнө түштү. Антке менен Токторбайдын баягы түнт мүнөзү кармап, бир дагы басып келгенге жарабады. Кыз боозуп, энесин коркутат деген макалдай болуп. Чынында эле Турдукан ичинен сызып күттү. Бирок оюндагысы аткарылган жок. Ал эмнеге коркутуп жатат, ага ылайыктуу жооп табылбады. Жанындагы эс алган аялдардын жолдоштору, балдары, кыздары учурашып келип жатканын көрүп, арданды. Арданбай турган жорукпу. Же бир Токторбайга катуу сөз айтса бир жөн. Бир күнү жанында жаткан жаш келин сурап калды: "Эже, эмне сиз ажырашып кеттиңиз беле? Эмнеге эжездин али күнчө келбейт?" деп Турдукан ушул суроонун берилишин күтүп жүргөн. Акыры берилди деп ойлоп: "Замира, мен дагы түшүнбөйм. Балким сен айткандай ажырашкан чыгармын. Менин жолдошум мергенчи, бир мүнөз күткөн адам. Ал мени ала качып алган", деп баштан өткөргөн окуяны бир баштан баян кылып айтып берди. Анан ал эмнеге келбейт, ага өзү дагы жооп таба албай жатканын айтканда Замира: "Эжеке, сиз кантип андай күйөө менен чыдап 6 жыл бирге жашадыңыз? Келбесе келбей эле койсун. Сизде эжеге күйөө четтен табылат." Сөз ушул жерге келгенде, сырттан чачын такыр баш кылып алдырган,
өңүнөн бандиттердин жүзү көрүнгөн бала жана баягы айылга келип кеткен Тоха баштык толтура таттуу тарапа алып келишти да кадимки жакын адамындай Турдуканга учурашып, анан Токторбайдын атынан кечирим сурап, болбой $1000 акча таштап кетишти. Кетеринде Тоха: "Жеңе, байкеме туура түшүнүңүз. Ал эми эч качан тоогууга чыкпайт. Жакында эле биз менен Украинага барып жакшы иш бүтүрүп келди. Сизге деген ою булактын суусундай таза. Бирок азыр дагы өзүн кечире албай жатат. Эми калган сөздү өзүңүз түшүнгөн чыгарсыз. Качан чыга турган учуруңузда бул телефонго чалып коюңуз. Өзүбүз чыгарып кетебиз", деди. Турдукан эмне болуп кетти, эч нерсеге түшүнбөй калды. Ал турсун бир дагы суроо бере албай, тиги балдардын өңүн көрүп алып эле коркуп, эч бир сөз оозуна келбеди. Кечинде эле өзүн караган врач акча сурап кеткен. Эртең кечкиге чейин акча таап коюңуз деп. Кандай кирсе ошондой тез көздөн кайын болгон бул балдардын жоругуна бир чети таң калса, бир чети баа берип, акчаны ууштай кармап эле туруп калганда Замира: "Эже, абышкаңыз Крутойго азыр эле акчаны кайдан табам деп жаттыңыз эле. Акча өзү эле келбедиби?" деди. Турдукан бул жолу ичинен Токторбайга абдан ыраазы болду. Анткени врач айткан эле да: "Акча болсо сизге баасы кымбат дарыны саят элек, анда 1 жылга жетпей төрөй берсеңиз болот болчу. Эми жок дегенде 2 жыл сактанышыңыз керек" деп. Ойдо жок жерден асмандан издегени жерден табылып, акча колуна тийгени Турдукан болуп көрбөгөндөй сүйүндү. Арадан 2 саат өтпөй врач келип, баштагыдай жылуу мамиле жасабай, муздак көз караш менен карап: "Турдукан Асановна, эмне болду? Акчаны таптыңызбы же палатаны бошотосузбу?" деди. Ушул жерден тиги врачты чын ниетинен жаман көрүп кетти. Бул сөздү башка жол менен врач деген өзүнүн атын сыйлап, сыпы айтса, оозуна жарашат болчу. Болгону 1100 сом үчүн тиги врач кадырына доо кетирип алды. Турдукан адамдык сапатын сактап, ачууга алдырбай: "Эже, сиз мага айткан дарынын баасы канча турат?" деди эле тиги врач дагы өзүнүн пас сапатын көргөзүп, көзүн бузуп: "Ал дарыны коюп мен сураган акчаны берчи, анан калганын сүйлөшөбүз", деди эле Турдукан дагы өзүн сабырлуу тутуп. "Эже, мен сиздин врачтык сапатыңызды сыйлайм. Акча табылды. Андан камсанабаңыз. Мен тиги дары экөөнүн акчасын бир эле төлөп салайын дегем", деди эле. Дароо тиги врач өңүн оңдоп, такыр башка адамдын кейпин кийип, ал турсун жылмайып дагы жибергенге үлгүрүп: "Экөө бириксе $100 болот. Анда сизге дагы, бизге дагы жакшы болот эле. Дегеним, сиз убакытка уттурбай дарыны алып, эртерээк төрөп алсаңыз жакшы болмок", деди сөзгө келип. Турдукан кабагы салыңкы: "Эже, аласызбы мына акча? Акча эле керек болсо. Мага дарыны бүгүндөн баштап сайып, мени эрте кетириңиз", деди. Врач Турдукандын колундагы берик акчаларды көрүп калган үчүн калп күлүп: "Турдукан, сени эч шашылбай жакшылап дарыланып чыгышың керек", деп жан тарта сүйлөп, көзүн алаңдатып, кайпактап туруп сыртка чыгып кетти. Анткени Турдукандын ушундай бир башкача көз карашына туруштук бере албай калган. Качан болсо жасалмалуулук жана ички ою кир адамдар дайыма өздөрүнө душманды тез таап алышарында эч шек жок. Камила өз ишин так аткарганы менен акча колуна тийгенге чейин жаман сапатын көргөзүп алат. Бул жолдагы эмне болуп ушул күнгө чейин жакшы мамиле жасап келип, минтип оройлонуп алды, өзү да билбей калды. Бул адаты канча жолу кайталанса дагы, акча маселесине келгенде эле өзүнүн эле эмес, болгон ак халат кийген дарыгерлердин кадырына доо кетирип алган адаты калбай келет. Бул үчүн жогору жактан канча жолу эскертүү алды. Баары бир эч майнап чыкпады. Ал турсун 2 жолу ашыкча акчала коюп кармалып, иштен куулуп кала жаздаган. Азырдагы 2000 сомдой Турдукандан сындырганын өзү эле билбесе, аны ким текшерип жатыптыр. Арадан 2 күн өткөндө шаардан мен кыйын деген 2 дарыгер келип, өздөрү Турдуканды көрүп, суроо берди алиги врачка: "Дагы канча күн дарылайсыз?" деп. Тиги врач кайпактап: "Өзү качан чыгам деген күнү чыгарабыз", деп оозунан жаңылып алды. Бул сөздү укканда Турдукан өңүн бузуп: "Бул сиздин эмне дегениңиз? 2 күн илгери эле $200 дары албадым беле? Ал дары сайылып бүткөнчө дагы 10 күн дарыланышың керек деп айттыңыз эле го", дегенде 2 врач шектүү карап: "Кана, ал эмне деген дарыны алып жаттыңыз эле?" деп суроолу карап калышканда, эми дагы бир ыплас иши кармалып калганын билип, Камила эч сөз айта албай туруп калды. Турдукан шкафынан алып жаткан дарысын көргөзгөндө, көз айнекчен орто бойлуу киши: "Бул дарынын баасы 400 эле сом эмес беле? Мындай дарынын анча деле зарылдыгы жок. Жөн гана витамин катары эле ала турган дары. Сиз, Камила Сапаровна, бул ишиңиз адамдык сапатка жатпайт. Сизге окшогон ичи кара врачтар болбогон акча үчүн болгон ак халатчандардын дарегин булгап, баркын кетирип, берилген антты бузуп, жаман көргөзүп бүттү. Азыр акчасын кайрып бериңиз. Биз Турдукан Асанованы
өзүбүз менен бирге алып кетебиз. Биздин баамыбызда дени карты соо кишини жөн эле акча үчүн кармап жатыпсыздар. Биз бул маселени ушул бойдон калтырбайбыз, деп ачуу сөз айтты да Турдуканга кайрылды. Сиз даярданыңыз, жарым сааттан кийин кетебиз, деп жылмая карады да анан палатадан чыгып кетишти. Булар кимдер жана ким аркылуу келишти так биле албай Турдукандын башы катты. Бир чети тиги өзүн өзү билеп кожоюн болуп алган врачка бул окуядагы табышмактуу болуп, каап, жогору жакта кишиси жокто эле сезилбеди беле деп берилген суроолорго жооп таба албай абдан эле шаштысы кетип калдастап калды. Токторбай алтамалы кетип уят, ар намыстын түйшүгүнө кабылып, үйүнө эле эмес айылга батпай калганда Тоха менен телефон аркылуу байланышты. Бул учурда Тохага Токторбай абдан керек болуп жаткан. Анткени Украинадан жакын таанышы килдер керек, жардам бер, алыстан мылтыкты жакшаткан киши алдырыш керек болуп жатат. Бизде өзүн өзү билеп, эч кимди теңине албай жаткан кишинин көзүн тазалаш керек. Болбосо эсине келтиргендей иш кылып, тигини сестентпесем такыр эле болбой калды деп айтканда, Тоха эми кантип айылга барып келиш керек. Барган күндө дагы ал байке Украинага барып бербейт го деп ойлоп жатканда, оңдой берди болуп өзү байланышка чыгып калганы абдан жакшы болуп, кабагы ачыла түштү да айтты. Байке, сиз мага абдан керек болуп жатасыз. Такси кармап келе калыңыз. Акчасын бул жактан төлөйм, деди. Айылга дагы кенен басып албай калган Токторбай бул сунушту дароо эле кабыл алып, макул, мен барып калам деп, жан адамга эч сөз айтпастан шаарга кетип калды. Малды иченичтүү адамга тапшырып, Турдуканды төркүндөрү ооруканадан чыгып келген күндүн эртеси келип, шаарга алып кетишкен, дарылатабыз деп. Ушуну менен экинчи жолу шаарга келиши, такси менен келе жаткан Токторбай эч сөз сүйлөбөстөн өзүнүн ою менен алаксып келе жатып, өзүнүн кандай адам экенине баа берип көрүп, жалаң тоо деп жүрүп, элден артта калганына жана тиреги кабыл болуп, балалуу боло турганда, болгондо дагы эгиз балалуу болордо минтип, кайдан дагы тоого бара калды. Али күнчө бул үчүн өзүн өзү күнөөлөп, бул дүйнөгө батпай келет. Эгер эгиз уулу жарык дүйнөгө келгенде, аларды ээрчитип, дүйнөсү толук болот эле го. Чаржайы тойлорду ойлогон адатка айланып, кабагы салыңкы келе жатканда, жанында олтурган өзүнөн кичүү бала сөз козгоп калды. Байке, эмне мынча капа болуп, жеңим кетип калдыбы? Деди оюн билгенсип. Токторбай калыбынан жазбай, эмне аял кеткенде гана кабакты бүркөш керекпи? Деди эле тиги бала тапансынып, азыр андан башка эмне эркек жанды капа кылат? Байкасаңыз элет жеринде иш жок. Көпчүлүк ашкыл сууга берилип кетип, аялдар кетип калгандардын саны арбыды. Айылга барсам достордун көбүнүн аялдары кетип калыптыр, төркүндөрүнө. Ушул арактан кесип этемей эмне? Мен дагы сизди баятан бери байкасам такыр эле ой калтырып жибергениңизден жеңем кетип калганга да ойлодум. Токторбай көңүлү суз, кеткен жок, ооруканага жатып калды. Мен ойго салган ошол маселе, деп башка сүйлөө дегенсип, кайра ойго алаксыды. Алдыда олтуруп келе жаткан сакалдуу киши сөз алды. Тиги уулум туура айтты. Жаман эркек тамагынан аксайт, жаман аял аягынан аксайт деген кеп бар. Учурда ачкыл сууга берилгендердин саны арбып, тирүүлөй жесир калган аялдар менен тирүүлөй жетим калган балдардын саны арбыды. Мен дагы шаарга жыргаганымдан бара жатыптырмынбы? Кызымдын дайынын билип келейин деп атайын жолго чыккам. Күйөөсү ичимдиктин айынан азыр дарыланганы ооруканага жатыптыр. Ал жакка наркомандар анан аракечтер барып жата турган жер эмеспи? Эки баласы азыр менин колумда. Баладан аракты артык көргөн атаны ушуга чейин байкабаптырмын. Ага үй бүлөдөн ичимдик артык болуп калган үчүн айылга батпай калды. Бул айтылган сөз Токторбайдын дарегине карата айтылгандай эле болуп калды. Өзгөчө ага үй бүлөдөн ичимдик артык болуп калды дегени, мен деле үй бүлөдөн ууга чыкканды артык көрүп, айылга батпай калбадымбы? Менин алкаштардан эмнем артык деген ой келди башына. Чын эле Токторбай арак аңдыган алкаштарды тоого эмнеге барды? Ушул суукта. Бул суроону өзүнө өзү эле бербестен, ар бир жолуккан киши берип жооп сурабадыбы? Алкаштар арак үчүн эмнени гана кылышпайт? Ал эми Токторбай деле аңлоо үчүн жанына күч келип, тынч жаткан тоонун башына барып келгени, андан дагы талаада кадимки алкаштардай жатып калганы, бул туура баам салып караган кишиге азгырыкка багынып бергендиги эмне? Шаарга келгенге чейин ар түрдүү багыттагы сөздөр айтылды. Ал турсун алиги киши баягы Доктурбай жөнүндө дагы кеп кылып өттү. Биздин бир жакын тууган бар. Аны мергенчиликтин алкашы деп айтсак болот. Жакында суукка карабай ууга чыгып, аз жерден тоң өлүп кала жаздаптыр. Түнкү саат 2-де ит үргөндөн аялы сыртка чыкса, баягы аттан түшө албай тоңгон бойдон туруптур. Эгер аялы сыртка чыкпаганда тоңу өлүп калмак экен. Азыр ооруканада жатат суук тийип. Ар нерсенин чеги менен болгонуна эмне жетсин?
Боякчы десе сакалын кошо боёптур дегендей, мергенчи десе жөн эле жан доозго тиштеп, ушундай суукта кайберенди бирөө кармап берсе дагы тоого эмдиге чыгам дейм да. Токторбай дагы бул сөздү угуп, ичинен өзүн өзү жек көрүп алды. Чын эле да, эгер илгеркидей ачкачылык болуп, элди ачкачылыктан алып кала турган болсо, анда бир жөн. Бир кезде таксист: "Байке, сиз кайсы жерден каласыз?" деди эле Токторбай шаарга келип калганын билип: "Бул телефонго чалсаң айтат, мен деле шаарды билбейм" деп телефон номерди берди. Таксист телефон чалып байланышкан соң: "Сизди автобекеттен тосуп алышат экен, жакшы болду" деп светофорго келип токтогондо, алдыда олтурган киши: "Бул адамдан акыл качып кутулбайт деген чын. Карачы азыр канча машинанын шофёру тиги светофорго баш ийип турганын" деди. Токторбай бул сөздү угуп дагы таң калды. Чын эле адам баласы эмнени гана ойлоп таппайт деп жол караган болду. Кыйма-чыйма өткөн машинадан көз адашат. Ушунча машина бири-бирине жол берип, сүзүшүп албай өтүп жатканы дагы баам салып караган кишиге эмне деген жетишкендик. Чынында эле өнүгүү жолуна түшкөн жашоо жеңилине тартып, эң негизги ролду акча гана чечип калган бул заманда соода жолу гана жашоону оңдочудай болуп калганы жөнүндө дагы сөз козголду. Токторбайды чын эле автобекетте Мерседес машинасы күтүп турушуптур. Ушул жерден билди Токторбай өзүнүн кадыры жогору экенин. Тоха негизги сөздү бир сыйра тамак ичип, жакшылап орун алып олтурушканда баштады. "Байке, эгер макул болсоңуз эми бир керекке жарап бериңиз. Сиз экөөбүз алыскы Украинага барып келишибиз керек болуп калды. Ал жакта дагы кулагы жакшылык менен айткан сөздү укпаган, бир гана өзүн көзүр сезген, акчага көпкөн шишка чыккан экен. Аны сиз баягыдай кулагын угузатып берсеңиз, гонорарыңыз абдан жакшы болот. Кааласаңыз самолет менен барабыз, же поезд менен жер көрүп барсак дагы болот. Баары сиз үчүн бекер болот. Сиздин тапшырма болгону тиги кишини сестентип бергениңиз. Эгер макул болсоңуз мен азыр эле тиги жакка кабар берем" деди. Токторбайга эмне айылга батпай калганда алаксыганы дурус эмеспи. Бул сунушка лам дебей макул болуп, Тоханын кабагын ачты. Өмүрү самолетко түшүп көрбөгөн Токторбай асманга учуп чыкканда, булуттардан алдаганча бийик учуп бара жатканына таң калды. Ал турсун ушул самолетту ойлоп тапкан кишилерге ыраазы болуп, терезеден ылдый жакты карап, өзүнчө ойго батты. Жет атасы түшпөгөн самолетко түшүп, асманга учуу оюна дагы келген эмес. Качан гана самолет алгач Москва шаарына келип конгондо, жерди көрүп, Токторбай абдан таң калды. Ал жерден башка самолетко отуруп, Киевге келишти. Киев Баатыр шаар деп укканы бар. Ал жерден дагы жөн эле кадырлуу адамды тосуп алып жатышкансып, 3 машина менен тосуп алышты. Орус тилин билбеген үчүн тигилер эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат, алардын кебине эч түшүнгөн жок. Эртеси күнү алиги чакырткан киши Токторбайды сынап, атайын мылтык аткырып көрдү. Токторбай бул жолу сынактан абдан жакшы өттү. Ал турсун Токторбайдын алиги кулакка аткан жоругун уккан киши абдан ыраазы болуп, бул жолу дагы тиги кишини кулакка атып берүүнү өтүндү. Тоха ар бир сөздү котормочу болуп, которуп айтып берип жатты. Ушул жерден тил билбеген үчүн дагы Токторбай өзүн абдан алсыз сезди. Тоо деп жүрүп баарынан артта калганына эми даана баам салды. Анткени айылдык калыптанып калган аң сезими жана тил билбегени чынында эле чүнчүтүп жиберди. Акыры убадалашкан күндүн дагы учуру келип, кечки саат 4-төрдө айтылган даректе болушуп, баягыдай машинанын ичинде мылтык менен күтүп олтурду. 1 саатка чукул убакыт бир ордундан жылбай күтүп калышты. Бул учурда чачын такыр баш кылып алдырган Семиз, анан абдан эле олбурлуу киши менен Сергей бир нерсени катуу талкууга алып, бир топко сүйлөшүп турушту. Экөө тең эмоцияга алдырып, улам эле бири-бирине колдорун кесип, биринин сөзүн бири жаткырбай жаткансы да. Бир кезде Сергей оң колун көтөрүп белги берди. Бирок белги берилген учурда тиги кишини атканга болбой калды. Анткени берки жактан дагы 2 киши чыгып калды да, кайра атпа деген белги ушунчалык тез берилди. Эгер 2 же 3 секунд кечиккенде, анда мылтыктан ок атылып кетет болчу. Тиги киши дагы кеминде 20 мүнөт убакытты алып сүйлөшүп туруп калышты. Негизи эле орус улутунун кишилери көп сүйлөйт эмеспи. Болбогон нерсени эле талкууга ала беришкени чынында эле алардын кадырына доо кетирип келет. Аңчы эле тиги 2 киши колдорун шилтеп, нааразы болгондорун, ачуулары келгенин билгизип, колдорун шилтеп, шашыла басып кетип калышты. Аларды дагы капа кылды көрүнөт. Экөөнүн кыймыл аракети эле билгизип турду. Мылтыктан колун албай мээлеп турган Токторбайга бир кезде белги берилди. Баш кийими жок тиги кишинин кулагы дагы делден кулак экени Токторбайга ыңгайлуулукту тартуулады. Ок тигинин кулагына тийгенге чейин ичинен эмне деген гана азап тартып,
эмнени гана ойлогон жок. Качан белги берилгенде ушундай бир берилүү менен мейлип жаткан Токторбай нары карап алып, колун жаңсап сүйлөп жаткан Такырбаштын оң кулагын теш аттып элем. Мылтыктан кандай ок чыкты, тиги киши кулагын басып эле отура калды. Сергей салмак менен гана акырын үн катты. Олег Иванович, бул кулагыңыздын укпагандыгы үчүн берилген акыркы жана биринчи белги. Эми биздин талапка көнбөсөңүз, ок жүрөгүңүзгө кабылат, деди да жооп күтпөстөн басып кетти. Октун сүрү кандай болгон күндө дагы адамды сүрдөтүп жана коркуу сезимине кабылдат эмеспи. Баятан бери үнүн өктөм чыгарып сүйлөп жаткан Олегдин үнү өчкөндөй эле болуп, өзүн аткан мергенчинин өнөрүнө баа берди. Бирок тиги Сергейге бул жолу эч сөз кайрып айта алган жок. Ушул жерден билди, жан деген кылдын учунда экенин. Акчага көпкөн адаты Олег саатта эч роль ойнобой, ушул жерден аман кетип калуу негизги максат болуп, жанынан узап бара жаткан Сергейге сөз айтмак турсун, аны тик караганга дарманы жетпей, кулагынан аккан канды токтото албай туруп эле калды. Адам баласы дайыма акча менен гана өзүн кадырлуу сезет эмеспи? Олег дагы мен байымын, сенин колуңдан эмне келет деп кыйын болуп жаткан кези Олег саатта жок болуп, дароо мусапырдын кейпин кийип калды. Ал эми Сергей чынында эле ишенген эмес, кулагын теше атып берем дегенге таң калды. Бирок эч сыр бербей узап баратып, бул жасаган ишине ыраазы болуп, өзүн бир көргөзүп алганына жана тиги көпкөндү ордуна койгонуна сүйүнүп, машинасына келип олтуруп, шофёруна буйрук бере сүйлөдү. Кеттик ресторанга, деди. Анткени такыр ишенген эмес мындай окуя болоруна. Токторбайды Сергей тим эле бетинен өөп, колунан кайра кысып, эмне кылып ыраазы кылышты билбей турганда Тоха: Сергей, кечинде эле тигинин телефонуна билдирүү жазып жиберип жибер. Ордуңду билип жүр, жана биздин айтканыбыз менен бол. Болбосо жашооң менен кош айтыша бер деп. Бул сунушту Сергей туура кабыл алды да, ошол күнү кечинде эле билдирүү жазды, күчтүү сөздөр менен. Токторбайга Киев шаары абдан жакты. 2 күн тим эле шаардын болгон жакшы жерлерин көрүп, кабагы өсүп, мергенчи болуп калганына ыраазы болду. Анткени мындай жерди бир гана өнөрдүн арты менен көрүп жатканы жалганбы? Кечинде жөн жерден эле сөз уланып, Тоха Токторбайдын күрөшкө дагы иши бар экенин кеп кылып калды эле. Сергейдин кызыгуусу артып, жүргүлө анда, биздин балдар машыккан залга барып кирип кетели. Балким Токторбайга чыга тургандар дагы болуп калышы мүмкүн, деп оозун жыйганча Сергейдин телефону чырылдап калды. Бул телефон чалган өзүн абдан кыйын сезген бизнесмен, жашы 40тан өтүп калган, огу жок мактанчак Хайруллин деген татар киши. Ал учурашкандан кийин эле сөздү чукул баштады. Сергей, сага конок алыстан көз катар мергенчи келиптир. Ушундай өз ишине кыйын деп уктум. Эгер ошондой эле кыйын экен, менин сөөмөйүмдү 200 метр алыстыктан атып берсин. Эгер атсам мен 10 000 капуста берем. Ата албай калса сен ошол акчаны бер, деди. Сергей бир азга телефонду кулагынан алып, Токторбайга кайрылды. Тоха которуп берди. Токторбай, 200 метр жерден адамдын сөөмөйүнө тийгизе ок ата аласыңбы? Тигил жакта дагы акчага күпкөн бирөө сенин кабарыңды угуп, акчага мелдештеп жатат. Бул сөздү укканда Токторбай кабагын түйүп, эмне ага сөөмөй ашыкча экенби? Анын эмнеси бар экен? Деди. Бул жооптун айтылышын эле күтүп турган Сергей телефонду кулагына такап, эмне сөөмөйүң ашыкча болуп жатабы? Адамга бардык мүчөсү керек. Эгер сөөмөйүңдөн ажырап калсаң капа болбойсуңбу? Деп айтты эле тиги киши. Мен силерди Минск көчөсүнөн күтөм. Келип калгыла, деди да анан телефонду өчүрүп койду. Машина эми такыр башка жакты көздөй бурулуп катуу баратты. Сергей ишенимдүү айтылган Токторбайдын сөзүнөн өзүнө кубат алып, ушул жерден дагы тигинин алдында авторитетин көтөрүү үчүн ыңгайлуу учур келип турганын билип, акырын үн катты. Токторбай, эгер сен тигинин сөөмөйүн ыргыта атсаң, анда $10,000 болосуң. Ата албасаң анда мен сага акча төлөп калам, деди. Токторбай эч жаман сөз укпаган кишидей өзүн ишенимдүү алып олтуруп баратып, ойго батты. Мынча акчанын көптүгү адамды кандай гана көптүрөт деп. Айтылган даракка келгенде сыйда кийинген, бою жапыс, чапчак, жүзүнөн анын бай экени билинбеген, бир караган кишиге токтоо көрүнгөн, көзү көгүрөк, бирок мусулман улутунан экени билинген киши кол алышып учурашкан соң өзүнүн атын айтты. Менин ысмым Низам Хайруллин, деди. Тоха өзүнүн ысымын айтып таанышкан соң Токторбай дагы ысымын айтты. Низам сынай карап, кимиси мергенчи экенин биле албай туруп калып, ыңгайсыз абалдан чыгуу үчүн Сергейге кайрылды. Тиги шаардын четиндеги токойго баралы. Калган сөздү ал жактан сүйлөшөбүз. Көз тайган карагайлуу токойдун четине келип, 3 машина токтоп,
мелдештин шартындагы тактап алышты да, анан Низам 200 метр жерге буту менен арыштап барып, сол колунун сөмөйүн көтөрүп турду. Бул мелдешке тигинин 6 кишиси күбө болуу үчүн чакырылган. Токторбай батыш элинин мергенчилериндей жата калып кечке мээлеп турбай эле, турган калыбында мылтыкты мелтирете сунуп, тигинин сол колунун сөмөйүн карекке илеп туруп, машаны басып калды. Мылтыктан ок атылганга уда эле тиги өзүн кыйын сезген Низам сол колун жерге шилтеп эле калды. Бул октун так тийгенинен белги бергени болчу. Низам абдан таң калды. Ок тигинин сол сөмөйүн керектен чыгарып салыптыр. Анын кишилер чуркап жетишип эле аккан канды бинт менен таңып киришти. Йоттон жаба куюп. Бул жерден дагы Сергей өзүнө жакшы эле кадыр алды. Тигинин кишилери дагы Токторбайдын мергенчилик өнөрүнө баа беришип, эми Токойго ууга чыгып келели деп сунуш айтып калышты. Бирок Тоха алардын сунушуна каршы болуп койду да, тигилерден бөлүнгөндөн кийин: "Сергей, биз кетели, иштерибиз калды. Атайын сенин кадырыңды сыйлап келген элек. Биздин дагы чече турган көп иш бар эле. Силерде болгон окуя бизде дагы бар. Кече эле араң жашап жүргөндөр ар кандай жолдор менен байып алышып, акчалуу болгондо мурундарын көтөргөндөр толуп жатат. Кечинде эле телефон чалышты, тез келип калгыла" деп. Сергей кабагы салыңкы: "Мен түшүнөм. Эгер мага капа болбосоңор, жолго чыккыла", деди. Дагы оозго илинип, көзгө чалына электе, эртеси күнү таң эрте Киевти таштап, шаардан чыгып кетишти. Өзгөчө Сергей абдан ыраазы болду. Эч качан күткөн эмес болчу. Элеттик жигит эч машыкпай туруп эле мергенчиликтин шартын жигине жеткире өздөштүрүп алат деп. Ар кандай мелдештерге катышып жүргөн мергенчилер канча күндү Критке кетирип машыгышат. Ошондо дагы бутага таамай ата албай калышкандар канча. Ал эми Токторбайдын бул эки жоругу дагы канча убакыт кеп болду, аны так айтып болбойт. Бишкекке келгенде Токторбай Тохага болгон ишти түшүндүрүп айтып берип, Турдуканга акча берип жиберүүнү кеп кылганда, Тоха бул ишти өзү колго алып, Токторбайды айылга узатып коюп, анан санаторияга өзү барган. 2 күндөн кийин карамагындагы Алиге мен кыйын деген врачтарды жиберип, тигинтип өзүн кожоюн сезген ак халачандын абийирин ачып, Турдуканды бир күн жакшылап коноктоп, анан таксиге салып жиберди. Албетте, Токторбайдын Украинага барып, эмне иш кылганын айткан жок. Оз учунан гана чоң иш бүтүрүп келди деп кыска гана айтты. Турдуканга баштык толо таттуу тарапа салып беришкен. Мындай сый көрөм деп ойлобогон Турдукан такси менен келе жатып, эми кантип Токторбай менен жүз көрүшөрүнө убайым тартып келе жатты. Анткени боюнан түшүп, ооруканага жатып калгандан бери аны көрө элек. Адам баласынын көңүлү кандай назик. Ооба, чынында эле Турдукандын тарына турган жөнү бар. Анткени эмне үчүн өзүнөн боюн ала качып жашырынат. Бул жерден кандайдыр бир нерсеге баам салды. Ооба, жаман сөз эмне болгон күндө дагы адамга сезим менен болсо дагы жетип, адамдын бири-бирине болгон мамилени алыстатат эмеспи? Турдуканга кошуналарынын кулакка жагымсыз айткан сөздөрү Токторбайга карата болгон жакшы оюна бөгөт коюп, көз алдына анын болгон жаман сапаттары гана элестеп туруп алган. Акыры минтип убакыт таразасы кимдин ким экенин билгизип, баары бир өзүнө Токторбай гана түлөрүнө калыс ой жүгүрттү. Эгер ооруканага акча берип жибербесе, же Алиге 2 врачты жөнөтпөгөн болсо, минтип такси менен келбейт эле го. Баштык толо базарлык кылып, ар кандай чаржайыт ойлорду ойлоп, бир гана убакыт калыстап коеруна толук ишенди. Бирок тил деген немеден кандай гана ыплас жана таттуу сөздөр чыгат. Кээ бир начар адамдар ооздон чыккан сөздү бурмалап айтып, эки адамдын ортосуна чыр салгандары бул жарык дүйнөнүн эң чоң кемчилиги жана мүчүлүгү экенин ким тана алат? Ушак сөз сүйлөгөндөн сөзүнө канагат алган аялзатыбы же эркекпи, ар бир сөздү дарегине туура эмес жеткиргени адамдын аң сезимине доо кетирип, ойду бузган адат кайталанып эле келе жатпайбы? Ошол себептен улуу Куран китебинде дагы айтылат эмеспи? Ушак сөз айтпа деп. Турдуканга Токторбайдын жоруктары такыр ойго келбеген сөздөр менен жетип, эми жашоом болбой калды Токторбай менен деп канча санага батты. Анан эле ойго келбеген иш болуп, ал тигинтип акча табуунун жолунда жүргөнүнүн чет жиберин укканда гана чындык ачуу болгону менен калкып чыгып каларына толук ишенип турду. Такси айылга кеч келди. Бул кезде караңгылык пардасы тартылып, илич шамы эбак күйүп, түнкү жашоо башталып калган. Эшиктин алдына келип токтогон машинанын үнүнөн эле Токторбай Турдукан келгенин билип сыртка чыкты. Чынында эле абдан сагынган. Алгач экөө абдан эле муздак жолугушуп, анан гана үйгө киргенде алгач Токторбай коңур үнү менен: "Туку, мени кечире аласыңбы? Сенин жүзүңдү кароо мен үчүн абдан эле оор болуп турат", деди эле Турдукан. Туку деген сөзгө эреркеп кетип, ыйлап жиберди да, кадамын алдыга таштап, келип эч күтүүсүз жерден кучактап калды. Мындайды күтпөгөн Токторбай эмне кылышты билбей калды да,
Анан адатынча сөз таба албай кучагына кысып, менин кайрып алган ак куум дегенде Турдукан жибип кетип, алсыз кучактаган болду. Жакшы кабар таш бакадай, жаман кабар учкан куштай жетет деп айтылгандай эле, Токторбайдын жоргу Кумаш Аяш атасына жетип, атайын убакыт бөлүп үйүнө келип, жабык эшикти сүзүп кеткен. Ал киши дароо эле сезди Токторбайдын азгырыкка азгырылганын. Болбосо болуп өткөн окуя болбойт болчу. Кудасы Эшимдин үйүнө келип, андан жарытылуу деле сөз уга алган жок. Бирок болуп өткөн окуядан алдаганча башкача болуп кабар жеткен үчүн санасы тынбай келген. Угушуна караганда Токторбай аялын мылтык менен коркутуп, анан ал коркконунан жүрөгү түшүп, боюнан козголуп, эгиз бала төрөптүр. Бирок абалы абдан катуу экен деген сөздү угуп келип, Эшимдин үйүндө олтуруп, болгон окуянын чын бышыгын угуп, анан көңүлү жаялды. Анткени менен азыр ал кайда кеткенин эч ким билбегени дагы ойго салды. Кумаш карыя кетеринде ичинен сызып, тилди албаганын, жана убадага турбай Токторбайдын тоого барганына капа болуп кайтты. Үйүнө келип алып дагы бир орунга олтура албай өткөндү эстеди. Ооба, Тилебалды ушул күндө жана баласынын бул жасаган жоргун көрүп билип тургандай эле айтканынан таң берди. Көрсө кээ бир көсөм адамдар керек болсо өздөрүнүн канча жашоосу калганын жана балдарынын кимиси кандай жол менен ырыскы таап жейт алдын ала билерине Токторбайдын жоргунан кийин ишенди. Анткени ал айткан эле да, уулу өзүн тартып мергенчи болорун жана өзүнө эскертип какшап калбады эле. Боз жана улагы бар кайберенди атпасын деп. Көрсө ушундай тагдыр күтүп турганын билген тура. Кумаш акыркы жолу Тилебалдыга жолукканда ал көзүнө бир башкача көрүнгөн. Андан дагы ал күлдүрүп сүйлөп, атып алган карышкыр жөнүндө кеп кылган. Кумаш, бул мергенчиликтин бир жакшы жери мээлегениңди жазбай атканыңда белем. Мен 2 күн илгери тиги жаак таштын коңулунда аңдып жатып, таң супасы жаңы аткан кезде ээрчишип жүргөн дөбөт бөрү менен канчыгын атып алдым. Дөбөтү ушундай бир баамчыланан адамдан өткөн акылдуу экенин байкадым. Кишинин жытын билип калдыбы, калп эле жерге оонап, канчыгына белги берип, жашнарга жер таппай мылтыктын кароосуна илинип калганын сезип, жоюпланып мени алаксытыксы келди. Анын антип аңкоолонуп жатканы мага абдан эле одоно сезилди да, дөбөттү алгач жамбашка аттым. Ал узай албасын деп. Анан эле ага уда канчыгына ок чыгарсам, канчыгы качып барып жатып эле ок тийгенде оңкосунан түштү. Анан дароо башын аласына сала калды. Эмнеге антты билбейм. Анткени ок акырыкка тийгендей болгон да. Мен үчүн бул 2 бөрүнү аткан абдан кызыктуу болуп, мергенчилик шыгыма шык кошулуп, кабагым ачык басып келип, алгач канчык карышкырга жакын келип карасам, ал жыныс мүчөсүн тиштегилеп салыптыр. Ал эми дөбөт карышкыр жамбашына жеген окту тиши менен жулуп алчудай ок тийген жерин тиштегилеп, мен жакындаганда айбат көргөзүп ырылдады. Мен канча жыл мергенчи болуп жүрүп, канчык бөрүнүн алиги сырын байкабаптырмын. Ал эми дөбөтүнүн сүрүн көрүп алып, айбанаттардын төрөсү жана айбаттуусу бөрү баласы дегенге нак ошондо ишендим. Ушундай бир чыдамкай болот экен. Мен тиги карышкырдын оозун кемештеп алып, атка сүйрөтүп айылдын четине чейин келдим. Бир канк деген үнүн уккан жокмун. Бул бөрү баласынын дагы бир сыры, курсагы тойгондон кийин жара тарткан малдын этин бүкүлү жутуп, бир жерди терең кылып казып туруп, кайра кулгуп салат экен да. Курсагы ачканда келип казып жеп алганына дагы күбө болдум. Көрсө биз билбеген айбанаттардын сыры көп экен. Бир жолу ат жайлоого күз мезгилинде ууга чыгып, бир текенин жоргуна таң калдым. 10 чакты ургаачысын тизип алып кубалап жатыптыр. Улам бери жактан бир нерсени келип жалап алып эле кайра ишин улантып жатты. Мен бир топко карап туруп, анан четте оттоп турган жаш текени атып алдым. Ок чыкканда эле кайбирендер дүргүп качып калышты. Мени кызыктырган баягы теке жалаган нерсе эмне экени болду. Барып карасам көзгө урунмаган эле бир жалбырак экен. Көрсө ал жалбырактын сыры тереңде тура. Байкабаганыбыз менен ар бир өсүмдүктүн дагы ичине каткан сыры болоруна ишенип калдым. Баягы жалбыракты үзүп алып айылга келгенде Ысаке деген кар мергенчиге алып келип көргөзсөм, ал мага эч нерсе айтпай эле өзү алып алды. Муну мага бер, сырын кийин түшүнөсүң деп. Көрсө ал жалбырак күч берүүчү чөп экен. Кумаш ошондо Тилебалдынын ачылып сүйлөгөнүнө жана андан алиге өзү укпаган нерселерди укканда таң берген. Экөө ал күнү Талды булакка келип, мүйүзү чоң, кеминде 4-5 жолу оролгон кулжаны атып алышканда, анан текелүү төрдүн капчыгайынан сырдуу окуяга туш болушкан болчу. Кумаш өткөндү эстеп олтурганда, кошуна жашаган Ташыбек карыя келип калып, ою бузулуп кетти. Ал жайды сурап учурашкан соң, Ташыбек карыя, Кумаш, эмне ой калдырып? Деди эле кайра өзүн жактыра бербеген түр менен карап, ойго алдырбаганда эмне? Жаш өйдөлөгөн сайын өткөн күндөр эске келет экен. Баягы Тилебалды досум эске келди. Ал экөөбүз текелүү төрдүн капчыгайынан жапайы киши көрдүк эле. Ал киши азыр бар болду экен. Ошону ойлоп олтургам.
Ал жапайы киши ушунчалык жөөгүлүк экен. Биздин азык түлүктү урдап кеткен. Аны биз жакын эле жерден көрдүк. Бирок аткан жокпуз. Адам баласы баары бир адам баласын андайды атканга колу барбай калат экен. Ошол коркунучтуу капчыгайдын ичинде алиги жапайы киши кантип жашап жүрөт? Биз абдан таң калган элек. Ташбек карыя: "Кумаш, аны коюп кийинип чыкпайсыңбы? Тиги Самарбек карыяга көз көргөзүп келели", деди эле Кумаш чочуп. Эмне? Каза болуп турбу?" деди суроолу карап. Ташбек: "Сен эмне болуп калгансың? Каза болгон адамга көз көргөзөт да." "Тап, эмне болуп каза болуптур? Ыйманы саламат болсун", деди эле Ташбек. "Ай, алгачаңкы Самарбек. Мен жаш кезде эле кары киши эле, менин баамымда 97 барып калса керек. Билесиңби, баягы жылы карышкырга сыйыртмак салып атка сүйрөтүп келгенин. Ошондо дагы карышкырдын жаны бек экенине таң бергем." Кумаш дагы өткөндө эстеп: "Билбегенде. Ал киши илгери согушта жүргөндө дагы укмуш эрдиктерди жасаганын, баягы Кубат карыя айтып калганын кулагым чалган. Болгондо дагы немистин офицерин жалгыз өзү колго түшүргөн эле, эмне деген эрдик." Сөз уланып экөө бир топко олтуруп калганда сырттан өспүрүм бала кирип келип: "Кумаш ата, сизди Доктурбек байкеникине түлөөгө чакырып жатат", деди. Анткени Доктурбек баягы бойдон жакшылуу болбой, шаарга барып дарыланып келген. Кумаш башын ийкеп: "Макул, мен анан барам", деп баланы кетирип жиберип, "Бул азыркы мергенчилерге дагы таң калам. Катуу суукта эмнеге тоого барам дейм да. Мына өзү эле азап чегип ооруду." Ташбек Доктурбек жөнүндө уккан, бирок эмне болуп ооруганын Кумаштан угуп таң калды. Экөөнүн сөзү те бир топко барып бүттү да, анан барып казы болгонго көз көргөзүп келгенден кийин Кумаш түлөөгө келди. Тасмал четинен Доктурбек сөз кезегин келтирип айтып калды. Кумаш карыя уксун деген мааниде. Анткени Кумаш келип эле урушкан. "Ай Доктурбек, өзүң эле калыс болчу. Ошол катуу суукта сага тоого бирөө суутуп коюптурбу? Арыдан бери эле болбойт белең", деди эле Доктурбек. "Мен тиги тоодон эле ким көрдү болмокмун? Эптеп тоонун аркы бетиндеги үңкүр ташка барсам, мага окшогон бир мергенчи от жагып олтуруптур. Ошол мени аман алып калган. Эгер ал болбогондо азыр мен силердин маңдайыңарда олтурбайт элем. Сиз деле учурунда жакшы эле ууга чыктыңыз. Бул мергенчиликтин бир азарты суукта калып, же асканын бетинде жаның оозго кептелип турганда, ошол кыйынчылыкты жеңгенде бир кумардан чыгат эмеспи? Бул азарттын бир белгиси эмей?" деди эле Кумаш. "Ооба, сен бул жерден туура айттың. Баса, сени сактап калган ошол мергенчинин ысмын биле алдыңбы?" деди эле Доктурбек бир топко ысмын эстей албай олтуруп. "Калп айтпасам, Токторбай беле же Токтобекпи айтор бир Токто дегени бар." Кумаш дароо сөз кезеги келгенде үнүн жогору чыгарып: "Ал менин аяш уулум болот. Ал дагы сендей болуп мергенчиликтин азартына эркин бийлетип жиберген бир пенде. Айланайын. Кардын калыңы тиги болсо, суукту көрүп билип туруп, тоого ууга ким чыгат? Бийик жерде суук, жапыз жердегиден дагы катуу болот. Аны баарыбыз эле билебиз. Ошол себептен тоонун башына бактарак деген өспөйт. Бул мергенчилер кээде апендинин жасаган ишин жасап коюшат, баарын көрүп билип туруп. Айтмакчы, мен аны үйүнө издеп барып угуп келдим. Сага окшоп ал дагы басканга дарманы жетпей, талаага жатып калганда, бир абышка отундан келе жатып көрүп калып, жанын аман алып калыптыр. Эгер ал абышка болбогондо эмне болмок? Бул адам баласынын ичер суусу бар болсо, кандайдыр бир себептер менен эле аман кала берет тура. Илгери менин дагы жаш кезим. Кеч күздө ууга чыгып, эртең менен үйгө кетейин деп таң эрте турсам, тушардан кар чаап салыптыр. Андай калың карда атып алган олжону кантип алып түшөт элем? 6 кар баскан кулча атып алгам. Аны бийик жерге коюп, өзүм калың жааган карды жиреп олтуруп, тиги Аскелеңдин сарайынын тушуна келгенде, басканга дарманым келбей жерге куладым. Ошондо жерге жатсам эле жаным жаялчудай сезилди. Адам баласы эмне болгон күндө дагы жерге барат эмеспи? Кыйналганда жан жер тартып калганы бар. Ошол себептен жер энени сыйлашкын керек. Баарыбыз жер эненин койнуна барабыз. Жер эне гана баарын койнуна алып, кыйналган адамдарды өзүнө тартат. Жаным жер тартып жерге жыгылганымды бир билем. Калганы эсимде жок. Эртеси эсиме келсем, үйдө жатам. Этим от менен жалын. Ошондо мен араңардан кетип калмак белем. Эгер Досумбек мергенчи болбогондо, ал киши карагай сүйрөтүп келе жатып, менин дарманым жок жатканымды көрүп, дароо эле түшүнүп, 2 карагайдын үстүнө жаткызып, акырын гана сүйрөп алып келиптир. Мына ажалдын жоктугу. Мен анда силердей болуп кыштын кыраан шилдесинде ууга чыккан эмес элем. Ошол жылы кар эрте түшкөн. Сөздү Доктурбек алды. Анда сиз мени аяш улуубузга жолуктуруңуз. Барып алдынан өтүп койгонум оң. Болбосо анын эмгегин баалабаганым адамгерчиликке жатпай калат го.
dedi эле Кумаш. Жаз келсин. Азыр анын үйүндагы үй бүлөлүк келишпестиктин арааны аралап үйүндө жок экен. Убакыт өткөрүп баралы. Бул жашоодо улуу Алла эки жупту кошкондо бир жакшыга бир жаман, бир жаманга бир жакшы деп кошот белем. Аялы жакшы неме көрүнгөн. Токторбайдан эле кетти күнөө. Көрсө бул жашоо дегениң жашоо менен күрөшүү эле экен. Үйлөнүп койгон жана турмушка чыгып койгондон өткөн жеңил эмне бар? Бирок жашап кетүү өзүнчө эле турмуштун шартына көнө тура. Мен бозулган кезде энеңер созулонгон, арык чырай, бой мүчөсү келишкен, ай чырайлуу кыз эле. Ушул кызга жетсем менде эч арман жок деп ойлочумун. Тилегиме жеттим. Энеңерди алганым менен турмуштун агымына баш ийип, колум тийди, тилим тийди. Баарына чыдап, эми мени башкарып калды. Азыр менин акыл кошчум, досум, тууганым баары бир гана энеңер. Көрсө эркектер жаш кезде калп эле одураңдаганыбыз менен колдон каруу кетип, карылык башка келгени кемпирдин жетегинен чыга албай калат турбайбызбы? Эми Сапаргүл, мындан кийин Догдурбек сага кеңешмейин эч иш кылбай калат. Сенин тилиңди албай кетип, аз жерден бир ажалдан калыпса кайдыбы? Бул эми бийликтен сага өткөнүнүн бир белгиси, деп сөзүнө чекит койду эле Догдурбек башын ийкеп, туура айтасыз. Мен оору менен алып урушуп, жаным көзүмө көрүнүп турганда, жанымда бир гана Сапаргүл болду. Дары-дармегин оозума кармап, ооруканага бир гана сиз айткандай Сапаргүл гана тажабай барып, абалымды сурап турду. Эми мен кантип анын айтканы менен болбойм. Бекер жерден айтылбаптыр. Жакшы аял жакадагы дөөлөт деп. Мен ушул жолу катуу ооруп жыгылганда билдим, мага ким жакын адам экенин. Эгер апамдын көзү тирүү болгондо, анда ал киши мага кам көрөт эле го. Кумаш карыя копшолуп алып, аялдын жакшысы сен айткандай эле энедей эле кам көрөт. Ошол себептен айтылат да, кемпири өлгөн чал жетим деп. Чал болгондо эркектер кемпирдин улуу баласындай эле болуп калабыз. Ага турмуштун сабагы эле күбө. Мына мен эле мисалга алгыла. Азыр кемпирим үйдөн бир саатка бир жака кетип калса, ал келгенге чейин кудум жаш баладай жол карап калам. Илгери мен кичине кезде апамдын жолун карачумун, качан келет деп. Азыр ошол бала кезимдегидей кемпирдин жолун караган адатка айланды. Бул деген жашоонун мыйзамы. Тиги мен кыйын деген Крым чөйрөнүн кыйындарына дагы карылык келгенде, алар дагы кемпиринин көзүн карап калат, деп сөзүнө чекит койду. Убакыт деген учкан куш деп айтылгандай, бир калыпта алга жылып, канчалаган адамдарды картты да, канчалаган буюмдарды эскертти. Күн чыгыштан чыгып, батышка баткан сайын адам баласы бир күндө, жанап бир түндө артка калтырып, карылыкка жакындап жатканын билбей эле, көрдүйнөнүн артынан кубалап, жан чыкпачудай ок атты улуу тутуп жан үйрөйбүз. Бирок ошол жыйган дүйнөнү өзүбүз менен бирге алып кетпейбиз. Аны билип туруп эле адамдык сапаттан кетип, канчалаган күнөөлөрдү моюнга илип алабыз. Алдымжуттун заманда бирөөлөрдү алдап, жана бирөөлөрдү кыйноо менен Американын көк акчасын сапырып жүргөндөр канча. Бул ойду Токторбай кайбиринен атканын эмес, эки кишинин кулагын атып эскертүү бергенин эстеп олтуруп ойго алды. Ооба, алиги кулакка ок жеген экөө тең маңдай тер менен ошончо акчага ээ болду деп эч ким кепил боло албайт эле. Украинага барып $15,000 болуп келген Токторбай жаз алды менен атасынан калган тамды жаңыртып, анан машинадагы алганга үлгүрдү. Муну айыл эле Токторбай кайбиринен атпай калганы иши алдыга жылды деп кеп кылып чыгышты. Көрсө адам баласынын оозун ким тыят? Бул жалганда ар бир адам өзүнүн адамдык сапатына жараша сөз сүйлөп, ошого жараша иш кылат белем. Токторбайды көрө албагандар эмне деген гана ойго келбеген сөздөрдү айтып чыгышты. Тамды жакшы усталарга карматып, азын олак малын тоого жибергенден кийин машинасына Турдуканды салып алып, Аяш атасына учурашып келгени жолго чыкты. Турдукан дагы да болсо ишин албай келет. Эч ойлогон эмес. Үйдү оңдоп, машина алабыз деп. Салондун артында бара жатып, жолду карап, ойгалаксып, өткөндө эстеди. Шаардан келип Токторбайдын көкүрөгүнө башын жөлөп туруп, аны чын эле сагынганын билип, үнүн акырын чыгарып, "Токо, мени эмнеге мынча азапка салдың? Билесиңби? Мен сенин жолуңду карай берип, көзүм тешилди. Мен сага, сен мага эч кандай деле көңүл кала тургандай сөз айтышкан жок элек го. Эмнеге ооруканага басып келгенге жарабадың? Кимдин ким деген жана ким экенин мен ооруп жатып билдим. Көрсө адам баласынын кандай адам экенин кыйынчылык башка келгенде билсе болот экен. Сен мени сүйсөң, же жөн эле жакшы көрсөң, жок дегенде бир жолу басып барат элең го." Токторбай чукул жерден мындай сөздү Турдукандан күткөн эмес, бирок жооп берүүгө туура келди. "Токо, бул дүйнөдө бир апам гана менин мүнөзүмдү жакшы билген. Анан бир сен жакшы билесиң. Мен кантип, кайсы бетим чыдап сенин көзүңө көрүнөт элем. Анын баарын түшүнүп туруп,
Өткөндө эске салып берген сурооңо мен алымсынбай калдым. Сен мени сагынып, жол карап, көзүң тешилсе, сен ойлой берип мен жинди болуп кете жаздадым. Ал турсун азыр дагы сени менен кантип жүз көрүшөм деп бир жакка кетип кала жаздап, араң дегенде өзүмдү кармадым. Ушул жашка келгени сенин алдыңда уят болгондой, эч кимге уят болгон эмес элем. Жердин катуулугу гана мени кармап турат. Уят өлүмдөн катуу деп туура айтылыптыр. Дегенде Турдукан күлүмсүрөп, "Токо, өткөндө эске салбайлычы. Аны коюп эми тооңо барбачы. Сенден сураныч", деди эле Токторбай кучагына кысып, мен 2 мылтыкты ташка чаап салгам. "Буйрса эми мен такыр башка адаммын", деп айтканда Турдукан кубанганынан бетинен сүйөп, "Эми адамча жашаганга убакыт келди. Адамча жашайлычы. Баса врач айтты. Эми эч коркпо, дагы төрөсөң болот" деп. Бул сөздү укканда Токторбай сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш алып, жаш баладай Турдуканды жерден көтөрүп, эмне сөз айтышты билбей турду. Үйүнө Турдукан менен кандайдыр бир жарык нур киргендей болуп, экөө бапырап тасмал четинде олтурушту. Түн ортосуна чейин сөздөрү түгөнбөй, сүйлөшүп сөздөрү аягына чыкпай турду. Чынында эле үйдө үй бүлөнүн толугу кандай жакшы маанай тартуулайт. Токторбай үчүн үйү Турдукан жок такыр эле караңгы болуп калган. Тамак ичсе дагы табити жок болуп, болгон дитин Турдукан ээлеп алып, ичинен канча тиленди аман келишин. Бир кезде кайбирен атып алсам болот эле деп, болгон дитин аңгулуу ээлеп алса, акыркы кезде бир гана Турдукан ээлеп калган. Учуруп жиберген кушун кармап алган мүнүшкөрдөй чечекейи чеч болуп сүйүнүп алган эле анын жүзүнөн билинип турду. Түн ортосунда гана уйкуга баш койгон экөө бир бүтүмгө айланып, бирин-бири жоготуп жиберчүдөй кучакташкан тейде уктап кетишти. Эртең менен күн аркан бою көтөрүлүп калганда гана таттуу уйкудан ойгонушту. Анткени экөө бири-бирисиз канча түндү уйкусуз өткөрүштү. Акыры минтип тарткан азаптын дагы аягына чыгышып, көптөн күткөн күнгө жетишип, жылуу төшөктөн турбай кеминде 1 сааттай жатышып, алгач Турдукан турду, өзүн абдан жеңил сезип. Анткени баягы бактылуу күндөрүн кайра кайрып алганына ишене албай, бир чети Токторбайдын ичимдикти таштаган алкаштай, аңгулоону таштаганына жетине албай сүйүнүп турду. Жашоодон чоң үмүт пайда болуп, таңкы тийген күндүн нурундай жүзүн нур чайып, кыймылы абдан эле элпек болуп, бакыт кушун кармап алгансып, көзү от болуп күйүп, жашоосуна ыраазы. Аял заты үчүн күйөөсүнүн тилин тапканы бакыт эмне эмне. Анткени Токторбай эми өзүн өзү билгенден аз да болсо чекинип калганына баам салып, жашоо алдыда экенин жүрөгү сезип, кубанычтын изгини көңүлүнөн орун алып, тасмалы даяр болгондо, мына чакырайын деп жатканда сырттан малын жайлап, Токторбай кирип келди да, "Түндө ырас эле койлорду ички корого киргизип коюп турмун. 2 кой тууптур. Мына эми койлор дагы сенин келишиңди эле күтүп тургансып төлдөй баштады", деп кабак ачык сөз улап, "Бүгүн тиги азык пайдан 100 боо чөп алам. Буйрса чөп анда жазга жетет. Кече 1 мешок un салдырып келип койгом. Баса, баягыда 1 кой бала салып койгондон ага 2 мал жем берип жаттым эле. Эттенип калды. Аны союп түлө кылып коелу", деди. Турдукан бул сунушту макул көрүп, таңкы чайды ичкенден кийин эле боорсокко камыр жууруп, Токторбай малды союп, ошол эле күнү кечки саат 4кө кошуналарды түлөгө чакырышты. Орунбай карыя төрдөн орун алып олтуруп, кенен жайылган тасмалдагы мейизден акырын алып, оозуна салып, Токторбай, билесиңби, баягыда мен Турдукан экөөңөргө бир сөз айтам, аны учур келгенде дебедим беле. Мен бул болгон окуяны ошондо эле айтып койсомбу дегем. Бирок ал кезде сенин сөз уккандай учуруң эмес болчу. Таң эрте чакыртканымдан эле сен мени бир нерсени сезсең болмок. Эгер сен жактан кичине эле белги болгондо, азыр эле айтып бериңиз деген. Анда мен айтмак болчумун. Ошол күнү түнү менен түш көрдүм. Сен калың жааган карды кечип келе жатып, өзүңдү башкара албай, ачууң келгенсип, бир чети куру кол келе жаттыңбы так билбейм. Калың жааган карга бир топко көчүк басып олтуруп, ордуңдан турдуң да, жолуңдан четтеп, Капчыгайдын кыры жакка басып жөнөдүң. Анан эмне болду так эсимде жок. Айтор бир коктунун ичинде баласы бар кайбиренди атып алдың. Кайбирен ушунчалык жашагысы келип, жан талбас кылды. Бирок сенин аткан огуң жанын алып тынды. Аңчы эле Турдукан бир бийик жерден кулап түшүп, ичинен 2 чымчык учуп кетти. Ал эми сен карга оонап жаттың. Эмнеге жатканыңды билбейм. Бир кезде сени кандайдыр бир канаты бар нерсе алыс чака алып кетти. Көп өтпөй сен кайра ошол канаттуу нерсе менен учуп келип, бул үй турган жерге жаңы там салып, эшигиңдин алдына машиналап чөптөрдү тиширип жатыптырсың. Бир кезде Турдукан дагы келип сага жардам берген болот, чөп жыйнашканы. Анан эле ойгонуп кеттим. Менин түшүм төп келди. Сен эми мындан ары эгер кайбирен атпасаң, анда ишиң алдыга жылганы калды. Чөп үйгөнүң бул байлыктын жана дөөлөттүн келгени. Түндө дагы атаң түшүмө кирип сага ыраазы болуп жатыптыр. Сен эми менин айткан сөзүмдү туура кабыл алып, мындан ары ууга чыкканыңды токтотпосоң болбойт. Бир жолу сыноо берди.
Айтылған сөзді тура кабыл алып, калганын өзүң бил. Менин кошуналык милдетим атаңдын аманатын аткаруу. Ал киши жаны үзүлөрдө мага акырын айткан сөзү бул болду. Орунбай, бул мергенчилигиң дагы корусун. Менин көзүмө азыр эмнегедир эле жаныбарлар көрүнүп жатат. Атып жанын кыйгандарым үчүн өчүн алганы жатышабы ким билет. Сенден сураныч, балам мергенчи болбосун. Биздин тукум Кайберендин каргышына калганбы, башка жардыбыз деп айтты эле. Сен атаң ойлогондой эле мергенчи болдуң. Өткөндө эч тайманбай айылга кол салып калган карышкырды атканыңдан улам билдим. Сенден чоң мергенчи чыкканын. Андан дагы сен жок болуп кеткенде шаардан сыйда кийинген 2 киши издеп келди. Биринин кулагы ок тийген зип тешикпи же шара тилинген байтор бир күн кечке күтүп олтуруп кетишти. Дегенде Токторбай таң калып, алар мени эмне кылышат экенин биле алган жоксузбу? Деп суроолу карады эле. Орунбай карыя, менин баамымда сени ууга алып чыгышмакка. Мен өзүмдүн сөзүм кылып айтып койдум. Ал мылтык кармабаска ант берген. Күтүп бекер убар болбой кете бергиле деп айтсам, анан кетишти окшойт. Көрүнбөй калышты. Токторбай эч сыр бербей ичинен ойлоп койду. Баягы киши келген турбайбы деп. Эми андан корко турган эч коркок бир иши жок. Түлөө өткөндөн кийин Турдукан, "Токо, тиги сени издеп келген кишилер кимдер?" деди эле. Токторбай үнүн жай чыгарып, "Мен кайдан билем. Эми сен камын. Сенин төркүндөрүңө барып, алдыларынан өтүп келели. Эртеңден калбай. Кийинки аптада машина алам", деди. Турдукан таң калып, "Кайсы акчага?" деди таң кала карап. "Украинадан алып келген акчага", деп кыска гана жооп берди. Турдукан бул жерден ойлоно калып, "Анда биздин үйгө сен машина алгандан кийин эле машина менен барганыбыз оңго. Атамдар дагы сүйүнүп калышсын." Бул сунуш чынында эле Токторбайга абдан жакты. Ушуну эмнеге алдын ала ойлобоганына нааразы болуп, ичинен кыялданып алды. Чын эле эч ойдо жок жерден машина менен барсак, алар дагы сүйүнүп калышат деп. Кийинки аптада ак түстөгү Ауди маркасындагы машина эшигинин алдына токтогондо ыкын карыя менен Сыйдайнет таң калып калышты. Анткени сарсана болуп жатышкан болчу. Турдукан акчасы жок, эмне болду экен деп. Ата менен эне бала үчүн баары бир сана чеги беришет эмеспи? Минтип санага салган кыз күйөөсү машина менен келип жатышканы ойго келбеген иш. Эмне кылышты билбей түш көрүп жатышкансып туруп эле калышты. Ата менен эне үчүн өзгөчө турмушка чыккан кызынын барган жеринен орун таап, жүзүндө күлкү болуп сүйүнүп турганы бакыт эмей. Ар бир ата эне үчүн өзгөчө кыз баланын көз жашы төгүлбөгөн көңүлдү көтөрөт. Өткөндө эле өздөрү Турдуканды шаарга алып барышканда, ыкын карыя менен Сыйдайна канча сана чегишти. Кызыбыз барган жеринен орун таба албай калды көрүнөт деп. Эми минтип күйөө баласы экөө түшкө кирбегендей бакыт тартуулап, машина менен келгени жаштарына жаш кошуп, көңүлдөрүн абдан эле көтөрбөдүбү? Турдукан өткөндө эстеп олтуруп, Аяш атасынын үйүнө жакын келип калганда гана ойдон алаксып, жолду карады. Машина эшиктин алдына келип токтогондо, күнөстүү олтурган Кумаш карыя башын буруп карады да, алгач эле машинадан түшүп келе жаткан Турдукандын бөрсөйгөн ичине көзү урунуп, болсун, ырас болгон тура деп ойлонгончо, олтурган ордунан турду. Түндө эле Токторбай түшүнө кирген. Аны минтип келип калат деп эч ойлогон эмес. Учурашып, алабалды сурашкан соң Астананы аттап үйгө киришти. Мээркан эне ийи кийирип, өз ою менен алаксып олтурган. Токторбайларды көргөндө өз ул келини киргенсип, абдан сүйүндү. Тасмал жайылып, өткөн кеткенден сөз козголуп, анан малга бата тиленгенден кийин гана Кумаш негизги сөздү сурады. Токторбай, мен сага эмне дедим эле? Атайын сени мында чакырып алып, атаңдын ордуна аталык сөзүмдү айтсам, кылганың тиги. Дегенде Токторбай таң калып, анын баарын сиз кайдан уктуңуз? Деген болду. Кумаш, сенин ар бир баскан изиң мага дайын. Баса, биз сенин үйүңө баралы деп ойлогонбуз. Сенден ыраазычылык алат элем деп Догдурбек кеп кылган. Шарты болбой жатабы билбейм. Деп айтканда Токторбай, кайсы Догдурбекти айтасыз? Деди бүшүркөп. Кумаш сөздү ирети менен айтып берди да, акыры сөз менен чымчып өттү. Ал дагы сендей болуп талаада калса эмне болмок? Аттан түшө албай тоңуп калганда аты үйүнө алып келип аман калды. Баса ал шаарга барып дарыланып келип, эми мылтык кармагыс болду окшойт. Айткан кебине караганда. Козунун эти бышып тамак алдыга келгенче Догдурбек дагы келип, артыраптуу сөздөр айтылып, ал күнү кетирбей үйүнө коноктогон алып кетти. Эртеси Кумаш карыя машинаңдын көрүндүгү деп бир коосу салып берди. Токторбай таң калды. Жоругу эмне болуп бул айылга жеткенине. Көрсө бул жаман кабар деген тез тараган бир жугуштуу оордай нерсе белем, ким билет. Машина асфальт жолдо зымырап бара жатты. Токторбай жол караганы менен ою башка жакта болуп, алыскы Киев шаарындагы окуяны эстеди. Баягы өзүн кыйын сезген татар жигит бекер жерден сөймөйүнөн ажырап, андан дагы акча уттурганы дагы көпкөнчүлүктүн бир белгиси эмей.
деп өз ою менен алаксып келе жатып машинаны чукул токтотту жолдун жээгине. Анткени усталары райондун борборунан 10 кило мык жана 5 кило зым ала кел деп какшап айтып калышкан эле да. Дагы жакшы, алыс узайректе эстегени машинаны артка буруп базарга келгенде Турдукан дагы көптөн бери талгак болуп жүргөн туздалган бадыраңды сатып алды. Талгак болгон аял үчүн эңсеген тамагын таап алганы кандай жакшы. Салонго олтурганда эле банканы ачып, бадыраңды катырата тиштеп жеп, өзүн бактылуу сезип келе жатты. Токторбай бул көрүнүшкө дагы таң калып, "Турдукан, үйгө барганда эле жебейт белең?" деди эле оозу бошогондо Турдукан, "Сен боюнда бар аялдын абалын түшүнбөйсүң. Машинада экөөбүз эле барбыз го. Менин эң сөмгү чалып, чыдамым кетти бадыраңды жегенге. 3 күндөн бери туздалган бадыраң түшүмө дагы кирип, катуу суусаган адамдай эле болдум. Же бир сага айта алсамчы, бадыраң жегим келип жатат деп. Сен тигинтип там салып, жалгыз эч нерсеңе жетишпей жатсаң, анан мен сени кыйнагым келбеди." Ушул жерден дагы Турдуканга ыраазы болду. Мени жалгыз гана Турдукан аябайт экен деп. Арадан туура 6 ай өткөндө Турдукан кыз төрөдү. Ысымын артынан уул бала келсин деген ырым менен уул келди коюшту. Турдукандын көз жарганын уккан аяш атасы Кумаш өзү жентектеп келип, бешик тойдо батасын берди. Көп балалуу болгон атанын батасы тийдиби, же сөзүнө туруп мылтыкты колго албаганыбы ким билет. Жылмаалында уулду болгон Токторбай байланбас тай союп, бешик тойго шаардагы досторун жана Кумаш аяш атасынын болгон балдар кыздарын чакырып, чоң той берди. Өмүрүндө той бермек турсун үйүнө киши кирбей, элден четтеп калган Токторбай үчүн акыркы 2 жыл ойго келбегендей өзгөрө алып келип, минтип, мазар болгон үйү базарга айланып, 2 баланын ызы чуусу жөн эле убакыттын кандай өткөнүн билгизбей, ал турсун түн уйкусу бузулуп, бала багуу менен алек болгону, жашоонун кызыгы бул баланын түйшүгүн тартуу, бала үчүн кам көрүү менен экенин билди. Таң эрте ойгонгон Токторбай кызы менен баласынын таңкы уйкудан мемирип уктап жатканын көрүп, ичинен эзилип, аларды ойготуп албас үчүн акырын кийинип, сыртка чыгып, маңдайкы караны калдайган тоого көз агытып, тоодо улагын ээрчитип кайбирендер жүргөндүр деп ойлоп, эми мен алардын тынч жашоосуна эч качан бүлүк салмайм деди дагы, өзү өзүнө убада берип, ушул кезге чейин ок атып келген аталарынын жана өзүнүн күнөөсү үчүн кечирим сурап, тоого башын ийди. Чыгарманын аягы 2012 жыл 2 февраль